күн сайын таң атканда эртемен туруп анан ушул жатаканадан баштап да негизи жатаканада жашаган окуп баштагандан эле жашап баштадым да, бирок биякта именно 2-курстан баштап жашадым. Ошондо 4 жыл болуп калабы, 4 жыл жашап атам. Ушинтип чыгып азыр маршрутканы тособуз. Анакей маршрутка келатат, маршрутка. Маршрутка тосоп жүрүңүз. Опа, мына отурдук. Ой, кечириңиз. Извините, пожалуйста. Маршрутка канча убакытта жетесиз? 2 пересадка кылганда маршрутка менен мен жарым саатта окууга жетем да. Рахмат байке. Кейін маршрутканы аркы бетке өтөмүн азыр. Жүрүңүз анда. Сабакка баруу эч кандай кыйынчылыктарды жаратпайт. Болгону сабакка кечигип калбайын деп шашып жаткан учурларда айдоочулар токтобой коюп кеч калбасам эле сабакка ар дайым эл катары убагында барганга аракет кылам. Сабакка барып күн сайын билим алыш мен үчүн чоң бакыт дейт Нестан. Бул жактан жардам керек болобу? Жок. Ушинтип эле көнүп калгам. Бул мен үчүн окууга барып атканда сүйүнчүм да. Барып келе атканымачы. Пересадка болсо деле макул деп ушу пересадка менен күнүгө барып кайта күнүгө келчүм. Билимге суусаган Нестан сабакка шашып баратып 4-кабатка кантип көтөрүлгөндүгүн айрым учурларда өзү да билбей калат. Кээде көп чыкпай калсам, уже 3-этажына келгенде эле чарчап калам да. Кече эс алып кайта чыгам. Жардам керек болобу ушул? Анан кээде мындай жана студенттерге балдагымды берип коюп, сизге бергендей кылчу. Балдагымды берип коюп чыгып кетерим да. Бир балдак менен барып тиги 4-этажга коюп койгула дейм. Ошол жака коюп коюп же группалаштырып болсо, ошолорго берип койчумун да. Белиңизге күч келеби? Белиме деле күч келет, эми анча деле эмес да. Мисалы үчүн тышардылы кыздар, ушинтип мынакей студенттерди ушинтип баасы артыга же артыга коюп берерим, анан кийин түшөрдү. Көрчүлөр менен бул тепкичтен чыгып түшүп көнүп калган экенсиз. Көнүп калгам, бул деле будка упражненияда да баягы бизге отуруп калганга болбойт да. Басып турушубуз керек. Анан каяктан сен эметип басып турсаң, бутуң күчтөлө берет да. Көнүгүү болот ушу. Мен ушу эгер кыйналып баратсам, тиги Нестан сен окушуң керек, бутуңа көнүгүү, баасы аз калды деп ошентип чарчаган минуттарда ошентип өзүмө айтам да, анан жеңил болот. Агай урсат тосаңызбы? Так. Жакшы, Кудай шүгүр. Өзүңүз. Сабакка даярсыңбы? Даярмын. Боюндагы эрке, кайраты күчтүүлүгүнөн улам Нестан үйдө отуруп калууну өөн көрүп, билим алуу максатын көздөгөн. Нестандын мындай аракетин байкаган мугалими Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин социология жана психология бөлүмүнүн деканы Оразалиев Эрик Садыкович мындай деди. Нестан азамат болду. Өзү жараң өзү аракет кылып, өзү ушу общежитиядан кышы жай болобу, өзү ушу маршрутка түшүп сабакка кечикпей келип жүрдү. Сабакта катышып, ошолор тапшырмаларды алып, кайта суроолорду берип,
ушундай деп ошол студент убагында эле ушул өзүнө окшогон майыптарга кандай жардам берсем агай деп ушу мага көп келчү. Деп жакшы бүттү. Дипломный иши аябай өзүнө окшогон майыптар жөнүндө жазган экен. Ушу өкмөт кандай карап атат, кандай уюмдар карап атат, кандай кемчиликтер болуп атат, кандай проблема болуп атат деп аябай татынакай бир иш кылып келип ушу комиссия гактага аябай ыраазы болду. Тимди көрүп өзүнүн ситуациясын көрүп аябай таң калышты. Тагдыр соккусуна майышпай, кийинки өмүр жолуна иликтүүлүк менен караган Нестандын кесиби социалдык кызматкер. Учурда жумуштун жоктугунан улам кесиби менен иштей албай жатат. Бирок Нестандан мыкты адис чыгат дейт мугалими Эрик Садыков. Бирок ушуларды жумуш бере турган жери абдан кыйын болуп атпайбы? Бул министерство өнүгүү, социалдык өнүгүү министерствосы бул жөнүндө дагы абдан катуу чечимдерин чыгарып, ону иштеш керек. Кесиби бар экен, билими бар экен деп жардам берип толуп атат да, барды бул иштей турган иш толуп атат. Бул иштейт. Татынакай болуп эле башкалардан көрө бул иштейт. Окуу жайдан билим алуу Нестанды оор тагдырынан гана алыстатпастан жашоого болгон умтулуусун күчөтүп, көз карашын өзгөрттү. Ар бир адамдын бул жашоодо өзүнүн кыялы болот эмеспи? Кыялдануу бул чындыктан алыстоо эмес, тескеринче жакындоо деп да айтып коюшу. Сөзсүз түрдө сиздин да бир чоң кыялыңыз, ой максаттарыңыз бар болуш керек. Албетте менин да максатым чоң, максаттарым көп. Эң биринчи максатым бул менин оюмча ата-энелер үчүн психологический центр ачсам дейм. Именно ата-энелерге жардам берип ачып, анан кийин социальный фонд ачсам дейм. Баягы көп инвалидтер окуй албай жүрөт да, баягы больницага көрүнө албай, ошолорго бир аз да болсо акчалай түрдө жардам берсем экен деп максат бар да. Анан Америкага барып окуп, ошол жакта жаңы методдорду үйрөнүп, ошо Кыргызстанга колдонсом деген ой бар да. Ошондой максат менен азыр англис тилин үйрөнөйүн деген аракет кылып атам. Тренер болсом дейм. Бир эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эмес, баягы коомго дагы. Коомго, мугалимдерге, врачтарга баардыгына. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп эле да, бирок ошонун канча бир пайызы өзүнүн ушундай жашоосун караңгы түнгө айлантып, жок мен колуман эчтеке келбейт, мени эч ким жумушка албайт, менин жашоом бүттү деген да бир өзүнө статустарды, стимулдарды коюп алышканда, сиздин оюңузча кандай? Буларга сиздин көз карашыңыз? Буларды чын айтсам мен күнөөлөгүм деле келбейт. Күнөөлөп сен эмнеге окубайсың, сен эмнеге аракет кылбайсың деп айткымда эметет, айтам, бирок мындай ойлоп көргөндө мен өзүм көрүп атам да, кыйын. Инвалид болуп сен коомдо жашаш, бул абдан кыйын да. Анан кандай карайм? Баары бирчи бул дүйнөдөчү аракет кылышы керек, адамчы өзү аракет кылып, өзү мындай окуганга, жашоого умтулуш керек да. Анан биздин коомдо, азыр инвалидтердин коомунда көбүнчө мындай да, мамлекет бизге жардам бериш керек. Мамлекет неге кылбайт? Биздин пенсиябыз аябай аз. 3000 эле алабыз, ал дарыга жетпейт, ал буга жетпейт. Анан условия жок деп эле көптөр эле жалып кылып жүрүшөт. Мындай нааразы болупчу. А менин оюмча мамлекет колунан келген жардам берип атат. Ошо акчалай түрдө болот. Бирок ар бир адам өзү аракет кылыш керек, өзү окуш керек. Ар бир адам ошо жашоого умтулуп жашаш керек. Тилекке каршы коомдо бизге терс көз караш менен карайт да. Анткени булар эчтеке кыла албайт, аял сөзү менен карайт, ал мага жакпайт. Анткени мен кээде ызаланып кетем да, эмнеге ушундай терс көз караш менен карайт. Баягы жолдо өтүп баратсам, баягы көздөрүн байкайсың да, баягы аябай аяп караганда ошондо кыжырым кетип, кээде даже айтып жүрөм да, эмнеге карайсыңар, эмнеге аяп карап атасыңар. Анан көрүп өтүп баратсаң, бакуш деп айтса, мен бакуш эмесмин деп айтам да.
Анан кийин коом жакшы караса, бизди кадимки адамдардай болуп көргүзсө деп ойлойбуз да. Жашоодо сүйүү бар деп ойлойсуң? Деги эле сен өзүң сүйүүнү кандай элестетесиң? Жашоодо сүйүү бар, сүйүүнү эми сүйүү бул элестеткенде мен чынын айтсам сүйүп да көрө элекмин. Бирок ошол сезимди мен дагы билгим келет да. Сүйүү деген бул эмне? Сүйүү деген сүйүп көрүш деген бул эмне? Ошонун баарын көрүп, бир жакшы, бир ыймандуу билими бар, мени түшүнгөн балага жолуксам дейм да. Анан жолугуп баягы турмуш куруп, балалуу болуп, менин жашым деле 26-га келип калды. Ошон үчүн аябай максаттанып Кудайдан тиленип атам. Нестандын жан дүйнөсүнө үңүлүп баарлаша келсек, жакшылыктын жарыгын жандырган шайыр кыз экенине күбө болосуз. Негизи ар бир адамдын хоббиси болуш керек экен да. Менин хоббим психологический китептерди окуган. Психологиялык китептерди окуганды жакшы көрөм. Мисалы кимдин? Луиза Хейс, «Думай и богатей» деген дагы бир китептер толтура. Дейл Карнеги, ошол китептердин эле бүттүк психологический китептерди катар менен окуй берем да. Көптөр ишенбейт, буну окуганда сразу эле байып эметип кетесиңби деп. Андай эмес. Ал мотивация берет адамга. Сен ошо окуганда ушундай болот экен деп өзүңдүн ачыласың да. Ошон үчүн окуш керек. Эң жакшы көргөн ишим ошо. Бош убакыттарда мен эгер подружка, курдаштар менен жолугуш керек болсо, жолугуп, мындай көбүнчө индийский кинолорду көргөндү жакшы көрөм. Индиянын киносун көргөндү жакшы көрөм. Неге? Анткени көптөр айтышат, Индия киносу бул жомок, аны көрбөй эле коюш керек депчи. Бирок адам даже чоңоюп калганда да жомокту окуп туруш керек. Индия киносунда эмеде жакшы, аягы жаман болсо, аягы жакшы болуп кетет. Сүйүү болот. Сүйүүсү менен, ырлары менен кээде туруп алып өзүм дагы өзүм бийлегенди жакшы көрүп, мындай дискотекалар, Индия музыкасына көбүнчө Шахрухан жагат, ошо мындай аябай кызыгам да. Анан кийин исторический кинолорду, Александр Македонский, древнегреческий кинолорду жакшы көрөм, кийимдери менен кызыктырат. Мындай курдаштар менен жолугуп, дискотекага барып, баягы отуруштарда жана айтсам даже вино да ичип коем. Вино ичип, кадимки эле баягы жашоо менен жашап атам. Анан дагы мен айтам да, баягы окуп баштаганда эле айтчым. Мени жалеть этпегиле, аябагыла. Анан ошо момент эле кадимки эле кыздай болуп, кадимки эле кабыл алат да, мен ошонусу менен ыраазымын.